Мындан 78 жыл мурда жеңиш майрамын алып келген Баткендик 6553 ардагер аталардын бирөөсү да бүгүнкү майрамга катыша алган жок. Баарынан көз өтүп, өздөрүнүн ордуна балдары, неберелери көтөрүп келген сүрөттөр гана өлбөс полкто катышты. Алардын эрдиги эл оозунда гана айтылып калды. Мен келин боломун. 97 жашка чейин жашады, бардык өмүрүн ушу тынчтыкка арнады. Мындан ары заманыбыз тынч болсун, балдарыбыздын бактысы болсун, асманыбыз ачык, жергебизде тынчтык болсун деп тилейм. Баткен областы боюнча улуу жеңиштин 78 жылдыгын өткөрүп жатабыз. Бул бардык област боюнча бардык район шаарларда ушундай өлбөс полк уюштурулган. Элдин маанайы жакшы. Мына бизде Баткен областы боюнча 131 ордун ардагерлери бар, алар дагы өтө жакшы, бардыгы жакшы маана менен келип, эл менен бирге бүгүн ушул 78 жылдык жеңиш майрамын тосуп атышат да. Улуу жеңиштин келишине оорук ардагерлеринин да салымы чоң. Октарыдан тартып тамак аш, кийим-кечелер фронтко жөнөтүлүп турган. Эркектердин 51% согуш майданында болгондуктан жумушчу күчүнө негизинен кыз келиндер, кары картаңдар жана жаш балдар тартылган. 96 жаштагы оорук ардагери Айбаш Тагайбеков согуш жылдары оор болгонун айтат. Ошол убакта биздин элибиз автомобилге учурап, аял эркек түнү күнү оор кош айдап, туман басып калган. Бир калган эмес. Согушка кеткен. Бир көрөгө зар болгон. Качан согуш токтоду дегенде, билем туман бүдөк көтөрүлүп кетти. Көзүбүз ачылып калды. Хан майданда курман болгон. Кара кийген кыз-келиндер. Кантип карап туралам, зикирсе жерине, сабыр кылба суранам, ак бергенмин элиме. Жергиликтүү ырчы Бекбол Бакыт уулу жеңиш майрамында өзү жараткан чегара аттуу ырын тартуулады. Ата мекен үчүн жанын аябаган аталарыбызды үлгү тутуп, Баткен жергесинде азыркы учурда да кыргыз жоокерлери баатырдыгын көрсөтүп жатат дейт. 1999 жылдан бери 3 ирет сырттан кол салуу болуп, мекенин коргоп, жүздөгөн эр азаматтар окко төшүн тосуп келе жатат. Биздин ата бабаларыбыз ушул заманга чейин биздин Кыргызстаныбыздын жерлерин сактап келген. Биз урпактары Biz özümüzdün жерибизди сактап калуу биздин милдет деп эсептейм. Чегара аттуу ырым ошол эки кагылышууда каза болгон жоокерлерге арналат. Мекен үчүн жаным берем, күмөн санаба. Душман келсе анан кантем, жерим булгаса деген өзүмө жаккан бир сабы бар. Баткен облусунун аймагынан улуу ата мекендик согушка 20.766 жоокер аттанып, согуш таласынан 14.000ден ашууну кайтпай калган. Жеңиш майрамынын 78 жылдыгын 131 оорук ардагери тосуп, мамлекет тарабынан аларга жылына бир жолку төлөнүүчү 15.000 сом жана айына 1000 сомдон акчалай колдоолор берилет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.